Жазгы кар күлүн күйүп кеткен өрүк кирешесинен кол жууп калган баткендиктер үй бүлөлүк бюджетти толтуруунун башка жолдорун караштырууда. Баткен шаарынын тургуну Дастанбек Акматовдун 60 сөттүк өрүк багы бар. Ал жазгы кардын айынан өрүктүн түшүмүн акыркы 2-3 жылдан бери жакшы ала албай келет. Эми быйыл да минтип, үшүк алып кетип, кайдан киреше табарын билбей ойлонуп турган кези. Акыркы 2-3 жылдан бери мына карап турганыңыздардай өрүктө эч нерсе жок. Даже жеген эч нерсе жок. Пландар жакшы болчу. Эми Кудайдын буйругу экен, дуасына жегин кыла албайбыз. Ушинтип отурабыз. Башка салган көз көрөт деп кой. Расмий маалымат боюнча учурда Баткен областынан чет өлкөлөргө миграцияга кеткендердин жалпы саны 40 793 адамды түзөт. Чакан облусу үчүн бул чоң көрсөткүч. Муну белгилеген Чек айылынын тургуну Салима Кочкорова баткендиктердин негизги кирешеси өрүк төшүмү жакшы болбогону үчүн жаштар ушул таптада миграцияга агылып жатканын айтты. Örük çok, örük bilmedi camur жаады. Camurdan keyin soğuk oldu. Onun ıslık oldu, şamal bir şakal örük de alıp gitti de, örük yok. Biz şu örük enen jergeçte gittik. Ana bitin hiç önü boğun ekin Moskva'ga tavıldık. Moskva'da. Өрүктүн мөмөсүнүн тышкары дагы бир пайдасы. Жыл сайын аны туура бутап, буталган шактарын отун катары пайдаланып, же сатып акча кылса болот. Бул дагы бир айрым үй бүлөлөр үчүн кошумча киреше булагы. Өзүн пыталуу отун кылып жагабыз. Астын эгин кылабыз. Сатса да болот го, эми өзүнөн ашпай турат азыр. Бул болбогондо өзү сатып алса эми 20 000 30 000ге отун алыш керек болот да. 20 000 30 000ге отун алып, андан тышкары көмүр алыш керек болот. Баткендиктер өрүктү өндүргөнү менен аны кошуна Тажикстандын ишкерлери алып, чет өлкөлөрдүн базарларына сатып пайда көрүшөт. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр аларманга түз жеткирип сатса, азыркыдан 2-3 эсе көп пайда көрүшмөк. Жергиликтүү ишкерлер аймактан өндүрүлгөн өрүктү жеринде арзан баада соодалабай, мээнетин актоо үчүн кирешени арбытууга аракет жасап келет. Учурда аймакта алыштан органик айыл чарба кооперативинин негиздөөчүсү Турсунали Төлөмүшовдун демилгеси менен логистикалык борбор курулууда. 63 үй бүлө 335 адам биригип туруп, ушул мына сиздер көрүп турган бактыдагы тосурганчылык жерлер үлүшкө берилген, жөн эле жаткан жерлер. Адыйкандар ошол мезгилде биригип туруп, ортого акча таштап туруп, тосурганчылык барып Үч Коргондон кадам жерден көчөт алып келип туруп, чогуу эккенбиз да. Ашар жол менен бүт эгип туруп, бүгүнгө чейин ошону иштеп атабыз да. Кирешеси 1 гектардан өрүк жакшы болгон жылы 1,5-2 тонна кургатылган өрүк алынат да. 1 гектардан. А быйылкы жылы 300-400 килограммга да жетпей ушундай да. Бүгүн быйылкы жылы чоң минус болуп. Эми быйылкы биздин максатыбыз мына границалар жабылып калды. Ошондон өзүбүз аракет кылайлы деп азыр ушул өрүк кайрыша турган логистикалык борбор куруп баштаганбыз да. Ошол жерге болгон түшкөндө фермерлер баардыгыбыз бириктирип туруп, кайра иштетип туруп, анан экспортко чогуу чыгып туруп, анан жакшы кирешени чогуу билгөндүн аракетинде иштеп жатабыз бүгүнкү. Багбан Анвар Нурматов Дубай шаарындагы эл аралык көргөзмөдө 1-чи орунду алган афган бадамын өстүрүүдө. Алар бадамды 3 адам шерик болуп, 20 гектар жерге отургузушкан. Бадамдын жакшы жери 4 жылда түшүмгө кирет, жана сууну аз талап кылып, Баткендин климаттык шартына да туура келет. Акыркы мезгилде климат алмашкандыга карашабы, эмнегедир өрүк гүлдөгөн мезгилде кар уруп, баягындай өзүнчө погодный катаклизмалар болуп, өрүктөн анча жакшы доход түшпөй калды. Ошого байланыштуу азыр биз ойлонуп ушул бадамды таап көрдүк, бадамды өскөн жерлерин көрүп келдик. Погодный условияга туруштук берет экен, анан сууду аз талап кылган үчүн ушу бадам тандадык. Мына ушул бадамдарды былтыр эккенбиз, 1 жылдык бадамдар болду. Мына мынтип уже салды бул жактар. Келип көргөзсөңүз болот мынанычы. Мына азыр 1 жылдык бадамдарына салып, мына уже көчөт салып, мына немеси короосу алды. Бизге тияктан айтып бергенде специалисттер 4-чү жылдан баштап эгер жакшы карасаңар 3 килограммга чейин мөмө аласыңар деп, ар бир немеден бадамдан. Жалаң өрүктүн мөмөсүн карап, анын кирешесине көз каранды болбоо үчүн дагы бир багбан Бакыт Көкчөев азыркы мезгилде өрүк багын кокон гиляс менен алма бакка айландырып, киреше таап жаткан кези. Толуу айылдардын бири болуп эсептелебиз Баткенде. Ошон үчүн өрүк жакшы болбой калган биздечи. Же үшүк уруп кетет, же урожай жок да өрүккөчү. Анан кийин мен 7-8 жыл болду өрүктү полностью жулдуруп тамыры менен. Ана азыр быйыл 8-жыл алма бак кылгам ошо жарымысын.
Азыр эми мына уже 2-3 жылдан бери жакшы эле түшүм алып атабыз. Кирешебиз жакшы. Өрүккө караганда анча эле жакшы да. Муну деген өрүктү түйшүгү көп. Кургатасың, дарылайсың. А мында ушу свежий боюнча эле күзүндө келет, клиенттер келет, өздөрү үзүп берет, же үзүп бересиң, же өздөрү үзүп кетет. Киреше сразу эле түшөт. Алмаларды тиккенде бир 70-80 түп кокон гиляс дагы тиккем. Азыр эми ошолор 1-2 жылдан бери мөмө бери баштады. Кудай кааласа эми ушу 5-6 жылда уже жакшы эле киреше табам деп ойлойм да. Гилястан дагычы. Бизде ушу гиляска дагы ушул шартыбыз ылайыктуу экен. Баткен облусу боюнча көп жылдык бак-дарактардын жалпы аянты 12633 гектар. Анын 7254 гектарын өрүк бактары түзөт. Калганын жүзүм, гилас, алма жана башка мөмө бактары ээлейт. Гүлбарчын Амирова, Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа, Баткен.